Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Excel офистик программасында темелер системасын чыгаруу боюнча болмокчу. Ал үчүн Excel офистик программасын ишке киргизебиз. Ишке киргизгенден кийин бул жерге теңдемелер системасын жазабыз. Биринчи А мамычасындагы биринчи сапка теңдемелер системасын чыгаргыла деп жазалы. Теңдемелер системасын чыгаргыла деп жазалы. Бул жерде биздин жазуубуз бир ячейкага баткан жок, ал үчүн ячейканы чоңойтуп коебуз. Андан кийин бул жерге Б ячейкасына биринчи сапка теңдемелер системасын жазалы. Бул ячейканы дагы чоңойтуп коелу. Сапты дагы чоңойтуп коелу. Бул жерде теңдемелер системасын чыгаргыла деген текстти ячейканын ортосуна жазуу үчүн ушул жерди ячейканы тандап туруп, мыштын оң жак баскычын басабыз. Бул жерден формат ячеек дегенди тандайбыз. Уравнение деген тандап туруп, бул жерден по горизонтали дегенде по центру деген тандайбыз. По вертикали деген жерден по центру деген тандап туруп, окей дегенди басабыз. Андан кийин бул жерге теңдемелер системасынын берилишин жазабыз. Ал үчүн ставка деген тандайбыз. Математикалык символдорду жазуу үчүн бул жерден символу дегенди тандайбыз. Бул жерден уравнение дегенди тандасак, бул жака математикалык символдор чыгат. Бул жерге теңдемелер системасын жазуу үчүн биз фигурный кашаны тандоо үчүн бул жерден скобка дегенди басабыз. Бул жакта кашалардын түрлөрү чыгат. Бул жерден набор условий стопки дегенден ушуну тандайбыз. Бул жерге теңдемелер системасын жазабыз. Бул жерге теңдемени жазалы. Бул жака x кошуу 4y барабар 9 деп жазалы. Андан кийин экинчи теңдемеге x квадрат кемитүү 2y барабар минус 3 деп жазалы. Ал үчүн x квадрат жазуу үчүн бул жерден индекс деген тандайбыз. Бул жакта индекстин түрлөрү чыгат. Бул жерден верхний индекс деген тандайбыз. Бул жерге x'ти жазабыз. Даражасыга 2 дейбиз. Кемитүү 2y барабар минус 3 деп жазабыз. Андан кийин биздин теңдемелер системасы жазылды. Буну чоңойтуп алалы. Размер шрифта дегенден 16-ны тандайын. Андан кийин бул теңдемелер системасын бул жака сүйрөп алып келип таштайм. Андан кийин бул жака теңдеменин тамырлары деп жазалы да. Теңдеменин тамырлары деп жаздык. Бул жерге x барабар деп коелу. Андан кийин y барабар деп коелу. Мына теңдеменин тамырлары x жана y. Биз ушуларды табышыбыз керек. Бул жерде теңдеменин тамырлары дегенди жирный кылып коеюн. Ячейканын орто ченине жылдырып коеюн. Андан кийин бул жерде теңдеменин тамырлары өзгөчөлөнүп көрүнүп туруу үчүн түсүн өзгөртүп коеюн ячейканын. Цвет заливки дегенди басабыз. Мына теңдеменин тамырлары ушул жерге жазылат. Бул жерге формулалар деп коелу. Формулалар деп коелу. Демек, бул жазууну дагы ортого жылдырып коеюн. Андан кийин бул жака биринчи теңдеме деп коеюн. Астыга экинчи теңдеме деп коеюн. Теңдеме. Демек, биринчи теңдеменин тушуна формулалардын астына биринчи теңдеменин формуласы жазылат, экинчи теңдеменин тушуна экинчи теңдеменин формуласы жазылат. Бул жерге биринчи теңдеменин формуласын жазуу үчүн ушул жерде ячейканы белгилейбиз. Андан кийин барабар дейбиз. Барабар дегенден кийин бул жерде x деп турат. Демек, x'тин мааниси b ячейкасында 3-чү сапта турат. Ошол жерди тандайбыз. Андан кийин клавиатурадан плюсту басабыз.
Бул жерде 4 көбөйтүү y деп турат. 4'tü жазабыз. Көбөйтүү y'дин маанisi b ячейкасында 4-нчү сапта турат. B мамычасында 4-нчү сапта турат. Ушул жерди тандайбыз. Enter басабыз. Андан кийин экинчи теңдеменин формуласын жазабыз. Ушул жерге барабар дейбиз. Бул жерде x квадрат деп турат. Демек биз x'тин мааниси b мамычасында 3-нчү сапта турат. Ушул жерди тандайбыз. Андан кийин даражаны коебуз. Даражаны коюу үчүн shift'ти басып клавиатурадан 6-ны басабыз. Англис тилине өткөрүп туруп бассак, ошол даража белги коюлат. Анын 2-ни жазабыз. Демек бул b мамычасындагы 3-нчү сапты 2-нчи даражага көтөрдү деп атат. Андан кийин клавиатурадан кеминдүү 2 көбөйтүү y'ти жазуу үчүн бул жерде y'тин мааниси b мамычасында 4-нчү сапта турат. Ушул жерди тандайбыз. Андан кийин клавиатурадан enter басабыз. Бул жерде биринчи теңдеменин мааниси 0, экинчи теңдеменин мааниси 0 деп турат. Себеби бул жерде x'тин маанилерине эч нерсе жазылбагандыктан бул жактан 0 чыгып атат. Ал эми 9 жана -3 булар бош мучу болгондуктан бул жака жазган жокпуз. Эми жыйынтыкты чыгаруу үчүн ушул жерди тандап туруп, биринчи теңдеме ушуну тандап туруп, бул жактан данные дегенди басабыз. Данные дегенди басып, бул жактан анализ деген бөлүгүнөн поиск решений дегенди табабыз. Бул жакта ал баскыч жок экен, ал баскычты чыгарып алуу үчүн файлы деген тандайбыз. Бул жерден параметры деген бөлүгүн тандайбыз. Бизден параметры Excel деген терезе чыгат. Бул жактан настройки дегенди тандайбыз. Мына ушул жерден настройки деген тандап туруп, бул жактан управление настройки Excel дегенден перейти дегенди басабыз. Басканыбызда бул жактан настройки деп чыгат. Бул жерде мына поиск решение деген баскычты чыгаруу үчүн ушул жерге галочка коебуз. Андан кийин окей деген басабыз. Басканыбызда бизге мына анализ деген бөлүгүндө поиск решение деген баскыч чыгат. Ушул баскычты басабыз. Баскандан кийин бизден параметры поиска решения деп чыгат. Биз бул жерди тандадык. Демек бул жака мына ушул мамыча тандалды ячейка. Же кайрадан тандап койсок да болот. Ушуну басып туруп, бул жерден ушул теңдемени тандап туруп, энтерди басабыз. Мына ушул ячейка тандалды. Андан кийин ушул ячейканын маанисин жазуу үчүн значение дегенди тандайбыз. Бул жерге 9 деп жазабыз. Себеби B6 ячейкасындагы теңдеменин мааниси 9 барабар. Андан кийин изменение ячейки переменных деген жерде биз диапазонду киргизүү үчүн бул жерден ушул баскычты басабыз. Баскандан кийин параметры поиска решения деп чыгат. Бул жерден биз ушул x жана y диапазонун тандайбыз. Тандадык. Бул жака диапазон көрсөтүлдү. Клавиатурадан enter деген басабыз. Андан кийин в соответствии с ограничениями деген жерге экинчи теңдемени кошушубуз керек. Экинчи теңдемени кошуу үчүн бул жактан добавить дегенди басабыз. Ссылка на ячейки деген жерге ошол ячейканын ссылкасын көрсөтүшүбүз керек. Экинчи теңдемебиз ушул жерде турат. Ушул жерди тандайбыз. Мына тандаганыбызда ошто бул жака B7 ячейкасынын ссылкасы коюлду. Андан кийин бул жерден стрелканы бассак белгилер чыгат. Бул жерден барабар дегенди тандайбыз. B7 ячейкасынын мааниси -3 барабар. Бул жерге -3 деп жазабыз. Андан кийин окей деген басабыз. Басканыбызда бизден ушундай бул параметр поиска решения деген терезе кайра чыгат. Бул жерден найти решение деген басабыз. Басканыбызда результаты поиска решения деп чыгат. Бул жерде мына сохранить найденное решение дегенде галочка коюп турат. Ушуну өзгөрүүсүз калтырабыз. Андан кийин бул жерден окей дегенди басабыз. Басканыбызда мына биздин теңдемелер системасынын жыйынтыгы чыкты. Бул жерде ондук бөлчөк түрүндө чыгып атат жыйынтыгы. Биз бул жыйынтыктарды бүтүнгө чейин тегеректеп коебуз. Ал үчүн биринчи x'тин маанисин белгилейбиз. Бул жактан главная дегенди тандайбыз. Бул жерде
число деген бөлүгүндө уменьшить разрядность деген бар, ошону баса беребиз. Бүтүнгө чейин тегеректелгенге чейин 1 болду. Андан кийин y-тин маанисин дагы бүтүнгө чейин тегеректебиз. Ал үчүн уменьшить разрядность дегенди басабыз. Y-тин мааниси 2 экен. Андан кийин бул биринчи теңдеме бүтүнгө чейин тегеректелип турат. Экинчи теңдемени бүтүнгө чейин тегеректөө үчүн бул жерден уменьшить разрядность дегенди басабыз. -3. Мына демек биздин теңдемебиздин жыйынтыгы чыкты. Бул теңдемеде x-тин мааниси 1ге барабар экен, ал эми y-тин мааниси 2ге барабар экен. Демек x 1 деген маанини алганда, y 2 деген маанини алганда биринчи теңдемебиздин мааниси 9 чыгат экен, экинчи теңдемебиздин мааниси -3 чыгат экен. Ордуна коюп текшерип көрсөк дагы ушул жыйынтык чыгат. Демек биз Excel офистик программасында теңдемелер системасын ушинтип чыгарып алсак болот. Бул жерде жыйынтыкта ар кандай кылып кооздорду өзгөртүп койсок да болот. Мисалы, биринчи теңдемедеги жазуунун түсүн өзгөртүп койсок да болот. Көк кылайын, шырыны кылып коеюн. Экинчи теңдеменин түсүн дагы өзгөртүп койсок болот. Кызыл кылайын, шырыны деп коеюн. Бул жактан жыйынтыктарды дагы ушундай кылып өзгөртүп койсок болот. Каалагандай түстө ушинтип өзгөртүп койсок болот. Кооздоп. Демек бизге берилген теңдемелердин системасынын жыйынтыгы ушундай болуп чыгат экен. Биз Excel офистик программасынын жардамында каалагандай теңдемелер системасыны ушундай жол менен чыгарып алсак болот.